колдойбуз, бийликтин жүргүзгөн саясатын колдойбуз деп жасалма митинг кылып, поддержка кылып ошентип чыгарып атышат. Мындайды биз далайын көргөнбүз. Biz bir prezident emez, kança prezidentlerdi gördük. Kimisi kanday siyasat жүргүзгөнүн gördük. Ayağında ne oldu? Aytıp koyot. Elder kalat. Bekler ketet. Oşol üçün bul birlik daha ketet. Bugün ketevi, erten ketevi. Allah Taalam aytkan günü ketet. Bir oşol jerde akçaga düzürlör bayağında aytılgan. Düzürlör sizlerin aslında kantip жооп бересиңер. Kantip sizlerden baldarıngар жооп берет. Ошол Кемпироват кетип атса, жерибиз кетип атса, силер чыгып, ошол өзгөндүк туугандарга кетким келип атат. Кантип силер жооп бересиңер? Балдарыңар кантип көчөдө басып жүрөт? Кемпироват силердин алдыңарда турат го. Кемпироват силерде турат го. Кемпироват бир эле өзгөндүк эмес. Кемпироват жалпы 7 областтыкы, жалпы Кыргызстандыкы Кемпироват. Баткенде калай калк, Баткен, урматтуу баткенчилер, силер кантип отурасыңар? Ворукка жол берип койсо, лейлектен чыгып атышат ошол жерде. Биз бийликтин саясатын колдойбуз деп. Ворукка жол берип койсо, лейлек силер анклавда калып каласыңар го. Ошону ойлонбой, маңкурт болуп, ошол жерде чыккан митингге чыгып, ошо бийликти колдойбуз деп чыккан митингге чыккандар эмнеңерди ойлоп атасыңар? Же бүгүнкү бир табак ашка алданып атасыңарбы? Ошол үчүн туугандар силерден суранабыз, 26 октябрда Бишкекке чоң жыйынга келиңиздерди. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештерим. Биз мына ата-бабаларыбыз улуу согушта коргогон ушул Москва шаарында кайрылуу кылып атабыз. Калайык калың журт. Урматтуу кыргыз элим. Уже биз эки жолду мындай тандай турган уже учур келди. Биз Түркменистан же болбосо Түндүк Корея болушубуз керек, же болбосо демократияны, чыныгы мурдагы Кыргызстандын эгемендүү демократиясын тандашыбыз керек. Бизде ушул эки жол калды да. Биринчи жолубуз ушинтип кулду курабыз, же болбосо бийлик элге кызмат кылат. Ошол үчүн кайдыгер болбой 26 күнү биз бул бийликке чек коюшубуз керек. Же алар биз менен болот, же биз алар менен эсептешебиз. Мындай бийликтин беспределдери Кыргызстандын элине уже тойгузду. Кыргыз элин экиге бөлүп, тукуруп, бири-бирин кайраштырып, жарандык согушка азыркы бийлик өзү алып баратат. Бийлик, эки дос, эсиңер барда этеңерди жыйбасаңар, жарандык согушка силер алып баратасыңар. Арты чоң кан төгүү менен бүтөт. Кеч болуп калат. Токтоткула ушундайыңарда. Силер мындай аялдардан бери менин мындай мамаман, өзүмдүн апаман улуу болгон, чоң апама барабар болгон чоң апаларды камап атасыңар. Силер энеден туулдуңар беле, акмактар. Силерде бет деген жок экен. Силердин бетиңерге урдум, мондай эле айтайын. 71 жаштагы кемпирди түрмөгө камайт деген бул эмне деген акмакчылык? Качабы өзүңөрдү сыйлабасаңар дагы, өкүлөрдүн тең энеңер өтүп кеткен. Качабы ошону сыйлабайсыңарбы? Арбагын сыйлабайсыңарбы? Кыргызда кыздын 40 чач улуу деп коет. Мына Бакиевдин куйруктары кандай гана Кыргызстанды туңгуйга алып келди. Мен айткам, Бакиевдин куйруктары башкарып атат мамлекетте. Бакиев башкарып атат деп какшап келтам. Дагы көзүбүздү ачпасак, бул Кемпироват чекеси гана 10 миллиард, 10 триллион долларга чукулдаган жетимтоо кенин булар Кытайларга берет. Мына Кемпироваттан кийин очередте турган бул жетимтоо. Жетимтоону Максим Бакиев илгери эле Кытайларга берип, долясын алып койгон. Мына ошону жетимтоону эми Кытайларга берет. Кемпироваттан кийинки бул жетимтоо. Ошол үчүн кыргыз элим кайдыгер болбогула. Манас атабыз, биздин жет атабыз, биздин баатырларыбыз эмне үчүн өлдү эле? Ушинтип өзбектерге, тажиктерге, башкаларга берилдип, жерлерин баарын аргинге саталы деп канжанын берди эле. Бир караш жер үчүн ата-бабаларыбыз канжаны беришкен.
бир карыш жери үчүн. Силер болсо бир карыш эмес 4000 гектар жерлерди берип атасыңар. Кыргызстанда 5 жылдан кийин алтындын эмес, нефтинин эмес, суунун баасы асмандын баасы болот, башы болот. Суу өмүрдүн булагы дейт. Эл башы болгончо суу башы бол дейт. Булар элди тукуруп, Кыргызстанды камап, булардын максаты Түркменстан калам деп атат. Буларга кеңешти мына Түркменстандын президенти, Түркиянын президенти мына Эрдоган берип атат. Бирок кыргыз эли, улуу эл, кыргыз деп турат. Ошону эле мындай өзүңөр чечмелеп көргүлө кыргыз деген сөздү. Кыргыз эч качан кырылгыс. Силер бизди коркута албайсыңар. Ошол үчүн 7 областтан тең кайдыгер болбогула. Силер эртең келечекте Жетимтоо кеткенде, Кемпирабад кеткенде эмне деп жооп бересиңер балдарыңарга, неберелериңерге? Эмне деп алардын көзүн карайсыңар силерге суроо бергенде? Жок дегенде колуңардан бирденке келбесе дагы мекениңер үчүн коргобойсуңарбы? Анан азыр түшүр чалдарды чыгарып алып, кемпирлерди тизип алып, бизге тынчтык керек деп атасыңар. Бизге мындай тынчтыктын кереги жок. Эгер биякта жерлерибиздин баары бөтөн элге, бөтөн жерлерге кетип атса, кең байлыктарыбыз кетип атса, бизге мындай тынчтыктын кереги жок. Ошол үчүн эсибиз барда бир муштумга мындай биргели, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы. Биз бийликтин алдына эмес, мына улуу Кыргызстандын алдына, биримдиктин алдына, ынтымактын алдына, жана биздин алдыбызга мына баарыбыз тең, баарыбыз бир муштумдай болуп биригишибиз керек. Ошондо бийлик биз менен эсептешет. Мына азыр сөз сүйлөгөндүн баарын камап коркутуп атат. Силерди дагы камап, укум тукумуңарга чейин карай камай турчу, ар бириңер жооп бере турчу күнү алыс эмес. Урматтуу мекендештер, бүгүн Кыргызстандын ар бир жараны маанилүү кадам таштай турган учур келип турат. Кемпирабад маселесинде биздин мамлекет жеңишке жетишти деп биз уттук деген элди алдоолор менен, манипуляция менен, элди экиге бөлүп жаруу менен жана Кемпирабадты, мекенди, жерибизди, сууларыбызды коргоп жаткан бардык саясатчыларды, активисттердин бардыгын камап, бүгүн бийлик мыйзамсыз кадамдарга барып атат. Урматтуу мекендештер, Баткен маселеси боюнча, Кемпирабад маселеси боюнча жана ошондой эле өлкөбүздөгү бардык бүгүн эки достун кызыкчылыгына иштеп аткан бардык кен байлыктар боюнча 26 күнү чекит коюлат. Бардыгыңарды 26-сында Борбор шаарыбызга улуттук улуу жыйынга чакырабыз. Достор, мындай мыйзамсыздык, бийликтин мындай аша чапкан одоно иштери такыр акылга сыйбайт. 19 жаштагы баланы камап коюшту. 71 жаштагы апаны камап коюшту. Өзүнүн кыргыз элинин байлыгы болгон сөз эркиндиги, өзүнүн эркиндиги, эркин ой жүгүртүүсүнө булар тоскоолдук болуп жатат. Чындап эле булар унчукпай койсок, 26-сында чогулбасак, баарыбызды гүлүбүздү көктүккө сапырат. Ошон үчүн туугандар, 26 күнү баарыңарды аянтка чакырам, улуттук улуу жыйынга чогулабыз. Арманыңыздар, кыдырлуу кыргыз журту. Биз улуу Манастын турпагыбыз дейбиз. Биз Манасыбызды азыркы бийлик ушундай кордоду. Бүт дүйнөгө шылдың кылды. Аны баарыңар көрдүңөр, кандай шылдың кылган. Эми Манастын жерин бөтөн элге, бөтөн жерге берип атат. Манастын жери кетип атат, кордолуп атат. Эгер Кемпирабад суусу кетсе, ошону өзбектер коруп ала турган болсо, анда Өзгөн шаары жээгине чейин коркунучтуу болот. Бул Өзгөн шаары алынды деген сөз бүт Ош обласы алынды деген эле сөз. Мындай кадамга барбаш керек. Бир карыш жер кетпейт деген. Бир карыш жер кетпеш керек. Аттын тердигиндей жер үчүн биздин аталарыбыз, энелерибиздин каны төгүлгөн. Башка элдин каны төгүлгөн эмес бул жерге. Алато жери үчүн, Ак Калпак кыргыз эли үчүн биздин эмне деген аталарыбыз, эмне деген баатырлардын, алыптардын, хандардын, көсөмдөрдүн, чечендердин, эллердин, шерлердин сөөгү жатат ош жерде. Эмне деген көз жаш аккан ушу жерди Манас атабыз алыш үчүн. Ошол Манас атабыздын арбагын сыйлабайсыңарбы? Ошондогу элдердин, ата-энелердин көз жашын сыйлабайсыңарбы? Канын сыйлабайсыңарбы? Ошондогу элдин мүдөөсүн сыйлабайсыздарбы?
биздин урпагыбызга калсын деп кимдин эмне деп жазылып турат. Ак мөңгүлүү асказолор талалар элибиздин жаны менен барабар деп турат. Ошол жок дегенде ушу киминдин 2 сабын сыйлап койбойсуздарбы? Эмне деген маскарачылык бул? Ушул жер үчүн бар үчүн, жер бар үчүн биздин мамлекетибиз бар. Биздин канчалаган аталарыбыз, энелерибиз ушу кара жанын аябай карчуруп, ушул жерибиз сакталып калса экен, урпактарыбыз кор болбосо экен деп келди. Мына башта айтылгандай суунун заманы келатат. Аталарыбыз айтпады беле, эл башы болгуча суу башы бол дебеди беле. Ошо суунун башында туруп, ушу суубузду ушунча кордойбузбу? Чөпкө зыян кылсаң, көзүңө зыян дейт. Сууну кордосок, биз эртең күнү эмне болобуз? Эмне деген эл болобуз? Азыр коргой албасак, анда биздин урпактарыбыз эртең кору болуп калат. Азыр коргой албасак, биз эртең коргой албайбыз. Биз деген Манастын тукумубуз дейбиз. Кошойдун, Бакайдын, кана ошолордун деми. Кайдыгер карабайлы да. Кана Кыркчоро атабыздын деми. Канакей Алмамбет атабыздын, Чубак атабыздын, Сыргак, Серек аталарыбыздын, Ажыбай аталардын деми кайда бизде? Бизде кечээинки Курманжан, Алымбек даткалардын деми каякта бизде? Ошолор кандай дем берип кетти эле? Керек болсо эл жер үчүн балдарын садака чаппады беле? Эмне үчүн биз ушул кара жаныбызды карчуруп, ушу жерибизди коргой албай кайдыгер карап атабыз? Канакей кечээинки бийликтин берген убадалары? Канакей айткан сөз аткарылып атабы? Аткарылган жок. Ошонун баары тең ушул бүт калптык гендирди кесет. Калптын казаны кайнабайт дейт. Бүт ханыбыз калп болгон үчүн ушул кыргыздын казаны кайнабайт атат. Шундай кордукка билбейм, биз кайдыгер болуп жол бербешибиз керек. Жерибизди сактайлы. Жерибизди сатпайлы. Демибизди сактайлы. Дайым ынтымак болсун элибизде, жакшылык болсун. Бирок бир туруп бул деген тетиги суу кетип атат, Кемпирабад кетип атат дебей, ар бир кыргыздын келечеги бул жер. Ошол келечегибизди сактап калалы. Биргеликте туруп сактап калалы. Бар болуңуздар. Чөгөлөп жашаганча тике туруп өлөлөр. Кыргызым. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр көрүп жаткандай, жаштар эмнеге бирикпейсиңер? Жаштар эмне үчүн башыңарды байлап чыкпайсыңар дейт. Манас атабыздын осуятындай, Манас атабыздын эпосунда жазылгандай, үзүлгөндү улап, чачылганды жыйнап, мына жаштар бар жогубуз ушул демилгенди колго алып баштап атабыз. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. 1,5 жыл адилетсиз камалган мына Тилекмат агабыз болуп турат бул жерде. Илгиз биздин курдашыбыз турат бул жерде. Машинесине жанагынтип жардыргычты коюп, өзүнүн кичинекей кызы менен кетип аткан жеринен башын байлап коюп келип атат. Манас деп Манастын жерин коргойм деген мына Дөөлөт агабыз турат ушул жерде. Намыска бек болуп, ушунчабызды ушул жерге топтоп, бар жогубуздун башыбызды бириктирип, канатына калкалаган Эмил Жайчиев агабыз турат. Бул агабыздын да бир туугандарынан бери камап, эмне деген кордуктарды көрсөтпөдү бул бийлик. Бирок ар бирибиз жеке өзүбүздүн керт башыбыз үчүн чыккан жайыбыз жок. Биз Кыргыздын жери, эртеңки жаркын келечеги үчүн чыгып атабыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул бийлик келгенине 2 жыл болду. 2 жылдын аралыгында эмне жетишкендиктерге жетишти десеңиздер, өзүңүздөр манипуляцияга, элди алдаганга жана ошондой эле булардын калп маалыматтарына ишенип жатасыздар. 6 октябрда Садыр Жапаров чыгып алып, айланайын журналисттер, мени каралабагыла, менин акчам жок силерди сатып алганга деп жалдырап турган. Мына бүгүн ошол журналисттерди, массалык YouTube каналдарды, массалык түрдө Facebook баракчаларды жана ошондой эле бакма блогерлерди сатып алып, ушундай элим үчүн каруум казык, жаным азык деп чыккан азаматтарды, кыздарды жамандап, ошолорду сиздерге жаман көрсөтүү максатында нечен деген ошо Кемпирабадты саткан, жана ошондой эле жер үйдү саткан, казинону ачкан арам акчалар менен бакмаларды сатып алып, бизди жамандатып жатат. Мейли, биз кара башыбыз үчүн силерди митингге чыккыла, же болбосо жыйынга келгиле дебейбиз. Бирок эртеңки келечек урпактардын жаркын жашоосу үчүн келгиле, биригели, Кемпирабадты сактап калалы, жетим тоону сактап калалы, Кыргызды Кытайга, Өзбекке, Тажикке кул кылып бербейли деп чыгып атабыз.
Урматтуу замандаштар, 26 октябрь күнү саат эртең мененки 10-до улуттук улуу жыйын болот Борбордук аянтта. Ошол жерге келип, Кемпир Абадты сактап калалы жана ошондой эле саясий куугунтукка жол жок, камакта отурган жаштарды Эмил Бекиев, Ырыс Жекшеналиев жана ошондой эле Адилет Балтабай баш болгон азыркы 19 Кемпир Абадты коргоо комитетинин мүчөлөрүн бошотуп коюусун талап кылабыз. Урматтуу саналаштар, урматтуу мекендештер, Жалал Абадта, Ошто, Өзгөндө, деги эле Баткенде жерлерде адамдарды чыгарып атат. Биз президент менен Ташиевди колдойбуз. Биз алар менен биргебиз деп. Бектер кетет, эл калат, бетеге кетет, жер калат дейт. Ошондуктан сиздерден сураныч, бул бектер кетет, бирок эл биз калабыз. Бирок ошондо сиздер Кемпир Абадты өзбектерге өткөрүп берген саткын эл катарында калбаш үчүн жанагынтип пусиктер менен шайлоого ташыгандай, акча менен сатылгандай ар жерге бара калып, кайрылуу жасай калып, дежур болуп калбаш үчүн жериңер үчүн силер да чыккыла. Силер да талап кылгыла президентиңерден. Мына силер шайлагансыңар. Жерибизди бүтүн сактап бер. Биздин айлык маянабызды көтөрүп бер. Кыргыз элин жаркын келечекке жеткир деп силер шайлагансыңар. Силер талап кылганга укуктуусуңар. Бизден көрө силердин тилиңер өтөт. Урматтуу саналаштар, намыскөй, намыска бек жигиттер кайда калдыңар? Урматтуу аталар, апалар, карыялар, бир кесим этке алданбай, ушул Кемпир Абад жери үчүн, эртеңки келечек муун үчүн чыгып бергиле. Мына миңдеген, миллиондогон мигранттардын табыты ошолордун арасынан 100-200 болуп, 200-300 болуп барып атат. Ошолордун табытын кучактап жаткан артыкпы? Ошолор ошо 5 соттук жерди сатып алам деп чет мамлекетте иштеп жүрөт. Ошолордун келечегине балта чаап жатпайсыңарбы? Ушул кыргыздын жөнөкөй балдарына, жарандарына 5 соттук жерди аягандыгы үчүн мына бүгүн өзбектерге 5 гектар жерди, 5000 гектар жерди берип коюп атат. Ошого да кайдыгер карап, силер өлө бергиле, табытыңар келе берсин. Бул эки дос тайраңдап жашай берсин деген саясатты коргоп атасыңар. Мейли, биз Кемпир Абад үчүн башыбызды сайдык. Бизди камаса камасын, өрттөсө өрттөсүн, колубузду сындырса сындырсын. Анткени биздин керт башыбызга караганда, биздин өмүрүбүзгө караганда, эртеңки муундун, келечектин жашоосу бизге маанилүүрөөк. Агалар, аталар, апалар келгиле. Колдогула Кемпир Абадты алып калалы. Антпесе бул эки дос сиздерди да бизди да шылдыңдап жатат. Булардын түпкүлүгү кыргызбы деген суроо жаралат. Эгерде Кемпир Абадты берип салса, демек булардын улуту да кыргыз эмес. Демек булар кыргыздын чыныгы чыккынчысы. Ар кандай учурда шайлоодо мени шайлагыла деп келе калган 17 президенттик өкүлдөр каяктасыңар, чыкпайсыңарбы пресс-конференция берип? Өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңар үчүн чыга каласыңар. Дайым мени шайлагыла, элдин жашоосун оңдойм деп чыга каласыңар. 2000ден ашуун депутаттыкка талапкерлер чыкпайсыңарбы? Кана мына ошолор чыкпаса, демек булар менен табакташ. Ошолорду да кыргыздын чыккынчысы катары жазып коюш керек. Ошондуктан 26 октябрь улуттук улуу жыйынга Бишкектин Борбордук аянтына жалпы замандаштарды чакырабыз. Элибиз, жерибиз бизге керек. Анткени бектер кетет. Алар 19 тоннадан алтынды урдап алып, чет мамлекетке катып коюп, балдары менен тайраңдап учуп кетет. Жанагындай миллиардтарды урдаган Шадиевтерди, жана ошондой эле коррупционерлерди кармап кала албагандай, Акаев менен Бакиевди кайтара албагандай, биз кала беребиз мурдубузду тарта албай. Ошондуктан сөзсүз түрдө келиңиздер. Биз сиздерди күтөбүз. 26 октябрь улуттук улуу жыйын чогулула. Чогулуңуздар. Келиңиздер.